Ихтиолог адистердин пикиринде ысык көлдө балыктын 40ка жакын түрү байырылап келчү, бирок анын азыр 11 түрү гана байкалууда дешет. Көлдүн эң баалуу болуп келген сигалудого жана форель балыктардагы жоголуп кетүү коркунучунда турган балыкты мыйзамсыз жана аябысыз кармап келген браконьерлер көлгө кыйма чийме торлорун салып, оңой акчага маарып турушкан. Бул маселеге акыры мамлекет башчысы олуттуу киришип, атайын иш-чаралар белгиленип, мамлекеттик органдар алдында тийиштүү милдеттер коюлган. Биздин жумуш эми күнү түн иш алып барып атабыз. Азыр 2 сменге бөлүнгөн, күндүзгү анан ночной болуп иш алып барып атабыз 2 айдан бери. Президентибиздин 131 жарлыгынын негизинде Ички иштер башкармалыктын 2 айлык ишмерчеми чыккан, ошонун негизинде иш алып барып атабыз азыркы учурда. Ошо 2 смен менен иш алып барабыз. Күндүзгү, кечки, анан ошо кечки смен таң аткыча. Эми иш убагында ар кандай болот. Машиналарыбыз тыгылат, кар калың. Основной булар атчан болуп калышты азыркы учурда. Эми атчандарды да кармаганга аракет кылып атабыз, алар да кармалып атышат. Ошондой иш-чара жүргүзүп атабыз күнү түн. Көлдүн айрым тилкелери тоңуп калгандыктан браконьерлер өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып, муз үстүнө автоунаалар менен чыгып жатышат. Автоунаалар менен да чыгып атышат. Азыр Түп заливинде муз тоңгон, ошол муздун үстүндө коркпостон машина менен жүрүп атышат. Машина чөгүп кеткен фактылары да болуп атышат. Ошого карабай эле браконьерлер көл үстүндө машина менен да жүрүп атышат. Көпчүлүк көл жээктерине болсо автоунаа жетпегендиктен кызматкерлер түнкүсүн жөө жалаңдап жөнөшөт. 10 январь 2025 жыл saat 3:30 çaması 5 baz Tüprail 5 baz yaklaşıyoruz. Göl üstünden muzda. Bakayım baskalat gibi olup keyif olur. Эске сала кетсек, азыр бир балык үчүн браконьер 2000 сомдон ашык айып акча төлөшү мүмкүн. Кармалып төлөп жаткандар да бар. Бирок айып акча чоң болгон менен бул нерсе аларды токтотпой эле. Bir balık için siga balığına 2020 som karalgan, farel balığına 4020 som, 4000 som karalgan. Ошол кармалган балыктарга деле штраф чыгып атат, ошону деле төлөп атышат. Бирок болбой эле ошолор кайра эле чыгып атышат да. 2024-жылда жалпы кызматтардын аракетинин аркасы менен көлдөн 60 000 метр тор чыгарылып тазаланган. Көл түбүнө чөгүп, дагы деле залалын келтирип жаткан Кытай торлору дагы да болушу мүмкүн. Демек бул жумуштар улантыла берет. Ысык көл областык ички иштер башкармалыгынын өз курамы 2024-жылдын 12 айдын жыйынтыгы боюнча областтын аймагында 609 дана синтетикалык торлор алынган. Жалпысынан 6900 метр синтетикалык торлор алынып, өз курамынын багыттар боюнча көлдүн айланасында жана көлгө куйган куймаларда күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Кызмат өтөө убагында жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен, айыл өкмөттөрү менен, ошондой эле МЧСтин кызматкерлери менен, Экотектин кызматкерлери менен жалпы ушул 9 субъекттин баардыгы эле бул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын аткаруу боюнча 131 жарлыктын багыттары боюнча жумуштарын алып барышты. 2024-жылы 1111 факты ашкерленген. Мыйзамдуу жана укуктуу баа берүү үчүн кылмыш иштерин козгоо менен ошол эле убакта жалпы мамлекетке 4 миллиондон ашык айыппулдар салынып өндүрүлдү. Токой, мыйзамсыз токой кыйуу боюнча да, бактарактар кыйуу боюнча да жумуштар аткарылды. Жалпысынан аткарылган жумуштар боюнча 1313 дана сегалогон балыгын кайра сууга кое берилип, торлордон чыгарылды. Жалпы
өзү курам бүгүнкү күнгө чейин ушул багыт боюнча мыйзамсыз балык улоо боюнча президенттин өкүлчүлүгү менен Ысык көл областынын улан ишеничтин тескемесинин негизинде биргелешкен ишмерчем негизинде жумуштар аткарылууда. Азыркы тапта көл жээгине жакын жайгашкан айылдарда бардык кызмат өкүлдөрү жаратылыш байлыктарын сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бизде бул аймак боюнча бул багыт боюнча жарлыктын аткаруу менен бүгүнкү күндө мыйзамсыз балык улоолорду токтотуу максатында коомчулук менен түшүндүрүү иштерин жергиликтүү бийлик менен, аксакалдар менен, коомчулук менен, жаштар менен биргеликте түшүндүрүү иштерин дагы жандандыруу зарыл. Дагы эле болсо эски адат менен мыйзамсыз балык улоого чыккан атуулдарыбыз кездешип атат. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык көл облусу.